Кутман таң барыңыздарга таңкы регион сенен кайрадан тиз эфирде дүйшөмбүдөн жумага чейин саат 8-тен 9-га чейин биз аралыкта биз менен кызыктуу маектер болмокчу. Бизден алыстабай туруңуздар. Сиздер үчүн кызыктуу маектер, жакшы бир кеңештер болмокчу. Аны мен кесиптешим таныштырып Саламатсызбы кадырман телекөрүүчү, адаттагыдай эле Регион телеканалында кызматыңыздарда кызыңыздар менен Жазгүл, ошондой эле Самара туптура 1 саат бою сиздердин кызматыңыздарда болот. Ар бир үйгө ырыскы, береке чакырган мына ушундай таңкы көрсөтүүнү бүгүн дагы бир жакшы коногубуз менен баштоону эп көрүп турабыз. Урматтуу телекөрүүчү, анда эмесе бүгүнкү таңкы коногубуз менен сиздерди тааныштырууга уруксат этиңиздер. Медицина илимдеринин кандидаты 15 жылдан бери дарыгерлик кесипти аркалаган хирург Азамат Касенов Сагынбекович бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы, Азамат мырза? Ыраазычылык алганча эле атайын убактыңызды бөлүп, дүйшөмбү күнү иштин башталышында эфирге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эми адегенде эле ушул хирург катарында айтып берсеңиз да бизге хирургиялык оорулар деген эмне, кандай оорулар хирургиялык ооруларга кирет? Эми хирургиялык оорулар деп айтыш орусча айтканда жана понятие растяжимое. Хирургия өзү бөлүнөт. Даже общая хирургия деп коет. Андан тышкары, например, кардиохирургия, нейрохирургия, травматология, гинекология, гинекологиянын хирургиясына бөлүнөт. Анан общая хирургия деле бизде бөлүнөт вообще торакальная хирургия деп коет. Отдел грудной отдел, өпкө, средостение органдарында. Анан брюшная хирургия деп коет, абдоминальная хирургия. Ал ушул брюшной полостью, боор, селезенка, ашказан, ичеги, ошонун баары кирет. Анан гинекология, органы малого таза деп коет, аяка ошо матка, яичники, ну, женская половая система, например, кирет гинекологический. И отдельно урология, да. Урология, деле вот как терапевтический кетет и хирургический тарабын. Так что хирургия деген такое понятие растяжимое. Микрохирургия кисти, глаза, офтальмология, это бүт бары общее понятие хирургии. Мен өзүм вообще хирург, общий хирургмын, то есть абдоминальный хирург. Андан тышкары гинекологический тарапты жасап кете берем. Анан само по себе акыркы жылдары по большей части эндоскопическая хирургияга деп көп көңүл буруп атам. Эндоскопиялык хирургия кандай болот? Вообще эндоскопия хирургия деген алды эле мындай алып келгенде понятие растяжимое. Эндоскопия деп коет да, в общем, эндоскопия өзү эки түргө бөлүнөт. Это жесткая, анан гибкая эндоскопия деп. Жанагы биз гастроскопия деп коебуз, шланг жутуп ашказанга дегенде, если жалпак тил менен сүйлөгөндө, аны ошону гибкая гастроскопия деп коет. Мурда ал диагностикалык катары колдонулчу, ашказанда ич жагынан кандай патологияны рентген, томографиядан көрө албаса, воочию көрүп биопсия алганга, например, мурда колдончу. Азыркы бир акыркы десятилетие точно алып келгенде, ал уже оперативныйга да айланып кетти. То есть через желудок, кадимкидей через желудок, анан жана колоноскопия деп коет. То есть уже задний проход жактан кирип, бүт толстый кишечниктен кадимкидей операция, полипэктомия деп коет. Бизде буюрса жазалгантат активно. Жана акалазия карди деп коет, жана балдар, кичинекей балдар, особенно подростоктор чоочуп кеткенде тамак жута албай калат го, ошол кардиальный отдел сжиматься этип калат, ошону бошотуп мышцаны рассекать этип, ошондойго жасаганга уже операция скоро башталат. Анан жанагы мурда өт баштыкчасынын таш оорусунда осложнениясы жана бор түтүкчөсүнө таш тыгылып калчу эмес беле. Ошондойлорду, например, мурда операция жазылат, чоң операция, анын восстановлениясы аябай длительный. Ошондой убакта гибкая эндоскопия менен без операция ошол өт баштыкчасын, то есть бор түтүкчөсүндө таштарды ошо через желудок алып чыгат да. То есть желудок менен кирип барып 12 чегиден ошол таштарды алып нетет. То есть бул эндоскопия өзү направленный немеге да, малоинвазивный деп коет. То есть травматизация азыраак болуш керек, период восстановления после операции жакшыраак болуш керек. Анан жесткая эндоскопия деп коет. Жесткая эндоскопия азыр биз активно жасап жүргөн жана лапароскопия деп коет. Жана лазер деп коет го.
Биздин түшүнүгүбүздө. Да, өттү лазер менен алуу деген. То есть, по идее, был понятие такое растяжимое. Лазер вообще тут не участвует, не присутствует лапароскопияда. Только камера менен киребиз да. Например, өт баштыкчасында таш оорусунда приступы кармап нетип алып атканда передний брюшной стенканы жөн эле 4 тешик кылып туруп эле өттү алып чыгып, а потом уже ошол порттор чыгып кетет, бүттү. И при этом разрез болбойт. После операции восстановление деле минимальный болот. Бир эң бат чыгып кеткен, вот меники пациентка болгон, өттү алып через день үйүнө чыгарып бергенбиз уже. Да, почти 2 суткага жетпей, 48 часов деп коет бизде. Ошо 2 суткага жетпей туруп эле үйүнө чыгып кеткен. Ошондо бычаксыз эле жана сиз айткандай лазер аркылуу эле алып койдуңуздарбы? Камера аркылуу, да. Камера, анан специальный порттор. Например, ал камералардын эле толщинасы минимальный 0,5 сантиметр, максимальный 2 сантиметр болот. Но 2 сантиметр редко колдонулат, ошон үчүн в частности 1 сантиметрлик эле порттор менен кирип колдонулат. Ошонусу жакшы да. Мен 3-чү балдар ооруканасында көргөм, ошол көкүрөк хирургиясында кичинекей балдар оюнчуктарды жутуп алганда тамагынан салып, ошол сиз айткан эндоскопия менен алып чыгышат окшойт. Да, ал как раз таки мягкая эндоскопия деп коет, аны уже бронхоскоп деп коет. Да, бронхоскопия менен алып чыгат активно. Оюнчуктарды, анан тыйындарды жутуп алган балдарды көп көргөм да. Эми сиз айтып өттүңүз азыр, өттү операция кылганды, анан кайсыл учурда негизи өттү операция кылат, өт баштыкчасы кайсыл учурда толот? Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Эми мындай подробно түшүндүрүп берейин. Вообще өт баштыкчасынын таш оорусу это больше как неме дегендей да, национальная болезнь да, бизде заболевание деп коебу, болезнь. Эң көп ушулар менен келишет экен. Бизде именно вот кыргыздарда, ошол эле казак туугандарыбызда, например, көп болот. Почему? Потому что биз рационубузда аябай көп животный жирди употреблять этебиз. Это во-первых. Андан тышкары, помимо этого, бизде рацион неравномерный. То есть животный жирди көп употреблять этебиз да, чучук, казык арта жана канина деп коет, жылкынын эти аябай күчтүү болот биз үчүн. Бирок биз ошону мучной менен жана беш бармак катары майлуу шорпосу менен, камыр менен жеп, по идее нормальный функционирование желудочно-кишечного тракта деп коет, ошого биз жардам бербейбиз. Биз клетчатка азыраак жейбиз. Кыргыздар деги өзүбүз этке, камырга, майга жакшы болобуз. А вот салаты, огурцы, помидор, ошондой нерсе көп жемейт. Жашылча жемиз аз жейбиз. Кечиресиз. Основной ичегини жакшы иштегенге себепкер болгон продукт бул клетчатка. Жашылча жемиштер, кыргызча айтканда ошолор нерселер. Анан застой болуп баштайт. То есть биз андан тышкары клетчаткадан тышкары основная причина бул жана биздин поздний ужин. Биз кыргыздар жакшы көрөбүз да, кечинде наоборот плотно тамакты жегенде тойдон келип чай ичебиз го. Тойдон, да, тойго барып алып жейбиз, анан тойдон келип чай ичебиз. Анан кечинде уже желчный пузырь уже күндүзгүдөй болуп сокращение болбой алганда биз тамак жеп баштайбыз да. Ошондой нерселер көп застойго алып келет. Өзү вообще ичи кычкыл болот да, неме дейт да. Если не медицинский терминологияда болгондой, өт өзү ичи смоладай болот да. Анан смола постоянно как речкадай болуп кетип турса, келип кетип агып турса, анда ал өзү катыбайт, туурабы? А бир жерде туруп калса, смола катып, кристаллизация болуп, ошондо анан жана өт баштыкчасында таш пайда болот. Билирубиновый таш, холестериновый таш, в зависимости от концентрации. Ошондой болот да, и таш оорусу. Өт баштыкчасында таш оорусу, лечениясы основной бул вообще өттү алып салуу. Мурдагы бир 50 жыл мурун биринчилерден көргөндө өт баштыкчасынан ташты алып, бирок өт баштыкчасын тигип койчу да. Ошондой да көргөн, бирок функционально уже өт баштыкчасында таш пайда болгон себеби ал уже өттүн жакшы иштебей калганы. И ташталып койгондо бир 2-3 жылдан кийин, 5-6 жылдан кийин ал жерде кайра пайда болот обязательно таш. Ошон үчүн аны өттү калтырып, өт баштыкчасын ташты алыш, ал смысл эле жок болуп калат.
Анын кайсы учурда любой жаратылыш бизге берген орган өзүнүн функциясы болот. Даже банально сокурчек деле мындай алып келгенде неме деп коет бизде медицинада, это 20% нашего иммунитета деп. Вот. Потому что лимфоузлы есть ошол тарапта. Сокурчектин өзүнүн функциясы бар. Өттүкү пищеварительный системага аябай чоң өзүнүн таасирин берет да. Өт баштыкчасын биз алып салгандан кийин бизде организмде перестройка болот. Ошон үчүн өт баштыкчасында таш оорусу болсо, көбүнчөсү кантип билинет? Келгилер жүрө берет, билбейт өт баштыкчасында таш бар, анан чекап катары өтүп УЗИге түшүп коюп, бир жылда бир случайно байкап калса, если приступ кармабаса, диета кармап, биз өзү хирургтардагы мындай в этом плане эки тарапка бөлүнөт да. Те, которые вот вообще өт баштыкчасына таш оору, это уже показание операцияга, да. Но если сугубо мое личное мнение, если өт баштыкчасында таш болуп, бирок беспокоить этпесе, диета кармап, ну, можно ходить до первого приступа, но строго только до первого приступа, да? Анан уже вот в этом случае уже удаляется желчный пузырь. Андан тышкары өт баштыкчасында башка оорулар болот. Например, полип желчного пузыря деп коет. Полип желчного пузыря кыргызча айтканда бул ыйлакча. Ыйлакча өзү опухолевый процесске кирет да, бирок доброкачественныйга кирет. Опухоль деле билесиңер өзү доброкачественный, злокачественный, анан полип желчного пузыря бул ыйлакча болот. 0,5 сантиметрден өсүп баштайт. Анан анда дагы эки тарапка бөлүнөт да, хирургтар. Алыш керек деген, анан наблюдать этиш керек деген. В частности, мен өзүм наблюдать этем. Пациентте, если ыйлакча пайда болсо, обращаться эткендерди в течение года, бир жылдын арасында УЗИден көрүп турабыз размерин. Бир жылда бир жолу хотя бы УЗИге түшүп туруш керек. Если ошол биринчи выявленный размерден ыйлакчанын росту өспөсө, анда в принципе жүрө берсе болот под наблюдением. А если өсүп баштаса, анда уже өт баштыкчасын алганга туура келет. Эмнеге туура келет? Потому что ал уже опухоль желчного пузыряга алып келет. То есть сколько не опухоль, а опухоль желчевыводящих путей деп коет. Бул жанагы боордун ичинде прям как виноградная лозадай болуп, боор түтүкчөсү чогулат да, ичинде сеть целый. Анан опухоль болсо дагы ошол жака распространяться этип кетет да. И проблема в том, что уже она оперативное вмешательство, жана пересадкага уже не подлежащий болуп калат да, очень аябай бат кетет. Любой железистый ткань, жанагы уйку без, яичник, боор, железистый тканьдар, алар ушундай спецпроцесске, онкологический процесске мындай тарап кетишине аябай мындай неме да, түрткү берет, да, потому что мягкая ткань. Сиз ошол ооруларды алдын ала кантип алыш керек оорубаш үчүн? Анткени азыр ар бир экинчи адам ушундай ооруга кабыл алышат да. Сиз өзүңүз айтып өттүңүз, өт баштыкчасынан жабыркап туз болуп же таш болуп келгендер көп деп. Эми ошол биз өтүбүздү жакшы сакташыбыз үчүн эмне кылышыбыз керек? Сиз диета кармаш керек дедиңиз. Кандай диета кармашыбыз керек экен? Диета основной вообще 3 нерсе да, основной. Майлуу ачуу куурулган жебеш керек деп айтылат да. Майлуу ачуу куурулган жебеш керек. Анан обязательно режим питания соблюдаться этиш керек. Жана поздний ужин болбош керек. Самое главное. Анан именно өт баштыкчасында таш пайда болууга дагы себепкер болуп калышы ыктымал жана интервальное голодание деп коет да. Интервальное голодание дагы аны туура колдонгонун билиш керек. Кээ биркилер 2-3 күн деп тамак жебей жүрө берсе, өт баштыкчасында өт толо берет, сокращаться этет. Деги өзү негизи өт баштыкчасынын функциясы. Бул өт чыгарбайт, өттү боор чыгарат. Анан өт 12 чегисине келип жардам берет тамакты сиңирүүгө. Өт баштыкчасында запас өт кала берет. Анан ал ичине ачый берет да, кычкыл болуп. Анан биз көбүрөөк жана чучук, казы карта, жылкынын этин жеп койгондо өт сокращаться этет. Анан ошол более кычкылыраак болгон өт 12 чегиге түшүп, анан ошол жанагы оор тамакты сиңдиргенге бизге жардам берет.
голодание, интервальное голодание, прерывистый голодание болуп турган периодта өт иштебей турат да, то есть ал как резервуар болуп сохранять этип турат, ошол концентрированная желчь деп коет, ошону сактап турат. Анан ошондой моменттер көп боло берсе, мен на примере смолы түшүндүрүп атпаймынбы? Ошондой болуп таш кристаллизация этип туруп ташка айланып баштайт. Анан өттү алып салгандан кийин ал учурда дагы ошол диета кармаш керек болобу? Обязательно. Өт алганда бир органым жок болуп калды да кантип жашайм деп коркушубуз дагы мүмкүн. Эми мындай да, бизде жаратылыш берген орган бар деп атпаймынбы, полезный, да? Лишних органов не бывает. Бирок не критичный орган деле болот да, то есть, например, бир бөйрөксүз адам жашай алат, бир өпкөсүз жашай алат, анан көк боорусуз адам жашай алат, өтсүз деле жашай алат, анан сокур ичексиз деле жашай алат да, ошондой да. Анан бул дальнейшем бизге чоң проблемага деле алып келбейт. Бирок өт баштыкчасы алынганда организм перестраиваться керек. Диетаны сиз туура айтып калдыңыз, көп пациенттер өтүн алдыргандан кийин бир айдан кийин эле бизге чалышат, боорум ооруп атат. Анан сурап келсең, эмне кылдың десең, там жылкынын этин жеп алдым, анан майлуу плов жеп алдым. Анан ошо диета кармоо в хорошем случае 1 жыл диета кармаш керек операциядан кийин. Бул эмнеге? Потому что бизде обязательно концентрированная желчь болуп туруш керек да. Жана мен сизге түшүндүрбөдүмбү? Дополнительно концентрированная желчь 12 чегенге түшкөндө жана оор тамакты сиңдирүүгө аракет кылган. Биздин организм ага кантип перестраиваться этет? Жанагы боор түтүкчөсү, боордун ичиндеги боор түтүкчөлөр, алар өздөрү идиопатически расширяться этиш керек, чоңоюш керек. Өт жок, анан ичинен уже боордун ичинен готовый концентрированный, более концентрированный желчке чыкканга аракет кылганга ошол печень перестраиваться этип туруп, боор бирке чоңое түшөт. Ичиндеги жанагы внутрипечёночный протоктор деп коет, расширяться этет, анан ошол жерге көбүрөөк желчь болот да. Анан ошондо сиңдирүүгө перестраиваться этет организм. А пациент диета соблюдать этпесе, ошол жанагы адаптационный, после операции адаптационный периодтун восстановлениясы сбой берет да. Ошон үчүн жана ПХС деп коет, постхолецистектемический синдром. Пациенттер көп кайрылат, өт алынат, өт жок, бирок өт баштыкчасында таш оорусундай болуп, приступ кайра орто берет. Орто берет да, приступ болуп. Хотя өт жок. Ошо это как жана ампутация кылгандан кийин пациенттер жаловаться этет го, колум жок колго, колум ооруп атат деген, ошондой эле болуп калат. Ошон үчүн 1 жылдын арасында обязательно строгий диета кармаганга аракет кылыш керек. Азыркы учурда бейтапканада кандай операциялар көп жасалып атат? Же сиз айтканда азыркы өт боюнча көп болуп атабы? Жок, Кыргызстанда өзү характер питания боюнча вообще өт баштыкчасында таш оорусун өт алдыруу операция аябай көп. Вот мен эң башында биринчи мектебим, биринчи шаардык оорукана, городская больницада. Анан ошол жерде деле мындай карасаңыз, күнүнө жок дегенде 10 операция жазылат. Өткө. Бир эле городской больницада. Жылына алып келгенде 360 неме көбөйткөндө 3600-4000 операция жылына жазылат. Бир эле больницада. Анан канча Кыргызстанда больница бар, ошо менен бир жылына 40.000 операция өт баштыкчасында таш. Биринчи орунда эми, конечно, бул острый аппендицит кирет. Сокур чегинин оорусу основной кирет. Но чисто алып келгенде чоң проблема бул өт баштыкчасында таш оорусу, потому что жанагы неправильное питание, ИПП соблюдаться этилбей, вот поэтому, наверное, ошондой нерселер чогулуп атат да, көп пациенттерде. Анан эми грыжага дагы операция жасалат экен. Сиз иштеген ооруканада. Анан бул боюнча дагы айтып берсеңиз, мисалы грыжа деселе биз бел омурткасындагы грыжаны түшүнүп алабыз да? Мага эми вот көп ошо через интернет пространство пациенттер кайрылышат. Анан көбүнчөсү ошо белибизде грыжа деп, ошо жана мен лечение грыж деп жазылган, мен ошону элестетип алат экен. Грыжа не только белде болот. Да, грыжа передний брюшной стенкада болот да. Анын
грыжанын пайда болушунда себеби бар. Врожденный грыжа бар, жана паховый, бедренный, пупочный, грыжа белой линии живота деп коет. Анан операциядан кийинки вентральный грыжа деп коет. Ошондойлор да болот. Вентральный грыжа. Эмнеге жана биз эндоскопия деп атпайбызбы? Мурда открытый операция, мурда алып келгенде, биринчи жасалып атканда өт баштыкчасын алып атканда операция разрез 15 сантиметр, 20 сантиметрга чейин болчу монда элестетип эле. Мечевидный отросток деп коет. Анан среднеключичная линияга чейин деп коет. Вот ушунчалык разрез. Анан, соответственно, bizde прямые мышцы живота, косые мышцы живота деп кетет. Ошол мышцалар пересекаться этилчи, то есть кезилчи. Мышца уже кайра соединяться этилгенде, ал жер уже в достаточной мере функционирует этпейт. И анатомически слабое место болуп калат. Анан ошол жеринен грыжевой выпячивание деп коет, грыжевой мешок. Ошол чыгып калышы ыктымал, чоюлуп, чел кабык айрылып, анан ички органдар мындай алып келгенде внутрибрюшное давление деген понятие болот. Брюшной полостьта отрицательное давление болуп турат. Анан ошондой слабый место болгондо ошол жакты тээп чыгат. Жанагы физиканын деле баарыбыз неткенбиз да, по градиенту давления деп коет да, ошондой болуп ички органдар тээп баштайт. Кайсыл бир жер чыгат экен демек, ички Да, органдар? обычно после открытой операциядан кийин. Открытая операция өзү большой риск образования грыж после операционных. Пациент резко кыймылдап жибериши мүмкүн, режимди, спортивный режимди, то есть активацияны жакшы соблюдать этпей. Например, операция оор өтүшү мүмкүн, перитонит болуп, ириң болуп, ошон рано ириң дегенде уже анатомически слабое место болуп калат ошол жер. Уже риск повышается появление грыжи деп коет ошо. И ошон үчүн эндоскопические операции направлены именно, чтобы ошо грыжа пайда болбош үчүн. Вот. Грыжанын дагы өзүнүн лечениясынын түрү болот. Өзүнүн собственными тканями деп коет, өзүнүн тканьдары менен жанагы чыккан чел кабыкты грыжаны киргизип, анан грыжевой воротаны жаап чыкканга. Анан сетчатый имплант деп коет. Полипропиленовый сетка коюп, анын да түрү болот, жана мышцанын астына коюп, мышцанын үстүнө коюп, и ошондой түрү болот, сетка менен укрепляет это дополнительно. Обычно часто встречающийся ушу в основном эки разрезтен кийин, жанагы лапаротомия деп коет, срединный разрез, большой разрез. И өт баштыкчасын алгандан кийин открытый жанагы подреберный разрез деп коет. Ошол разрезтерден чаще всего бизде Кыргызстанда грыжа менен калат. Анан пациенттер көпкө жүрө берсе, грыжа чоңое берет. И уже операция кылганга дагы последующий ошо операциянын успехине немете берет да, влиять ете берет. Азыркы учурда ошо тубаса төрөлгөндөн кийин балдардын грыжасы пайда болуп атпайбы? Ал врожденный грыжа, паховый грыжа, ал эми боло турган иш, анын алдын алуу ыкмасы деле жок. Это врожденная патология, бедренная, жана слабость бедренного и пахового кольца деп коет. Брюшной полостьтан, особенно, например, мальчиктердики, да, вот паховая грыжа деп коет. Ошол жерден элементы семенного канатика деп коет. Немеге, ну, мужской органдарга кете турган семенной канатик өткөн кольцолордон ошо анатомически широкийрээк болот, ошол жерден ичинен внутренний органда обычно петли тонкого кишечника, толстый кишечник болуп тээп чыгып кете берет. Вот. Ал эми кичинекей балдардыкы деле до определенного возраста алынбайт операцияга, если беспокоить этпесе. Анан любой грыжанын бир жаман жери бар, ал ущемление бериши мүмкүн. Грыжевой мешок болуп чыгып калат да. Анан грыжевой мешок өзү чоң болгону менен өзүнүн грыжевой ворота деп коет, өзү кичинекей эле болот. 2 сантиметр, 3 сантиметр, 1 сантиметр, анан ошондо ичеги чыгып калышы мүмкүн. Ичеги чыкканда анан киши резко напрягаться эткенде, мышца сокращаться эткенде, жанагы странгуляция деп коет, ичеги кызылып калышы мүмкүн. Удушье болуп, в буквальном смысле. Анан ошондой дагы риски болот. Кичинекей балдардыкы общий вот массадан алып келгенде 20% от общей массы грыж рожденных детей көбүнчөсү до года ущемление болот. Потому что бала ыйлайт, ыйынат, ыйынганда ички органдар, жанагы
особенно тонкий кишечник чыгып кетет. Анан мышечный волокнамен кызып калып туруп, анан странгуляция болуп, ошол жана анын опасности ал перитонитке алып келиши мүмкүн. Ичеги өлүп калып, анан ошол немеси жери да, иштебей резекция кылганга туура келет. Некроз болуп калат да ошол ткань. Анан мындай суроо келди да көрүүчүлөрдөн. Кайсыл бир күндөрү оозундан ачык суу чыгып калат. Бул өтүмдүн ооругандан кабар береби дейт. Ну, оозунан ачуу в основном да. Өт баштыкчасынын проблемасы. Бирок өт баштыкчасынын оорусу не только механический өт баштыкчасы таш болушу мүмкүн. Ал дискинезия деле болушу мүмкүн. Дискинезия деген сөз өт баштыкчасынын өзү жакшы иштебегени. Вот, анан изгиб болуп калышы мүмкүн. То есть жана өт түтүкчөсүнөн бор түтүкчөсүнө кошулган жерден ийилип, анан жакшы өт өзүн жакшы опорожнять эте албай калат да, ошондой деле болушу ыктымал. Анан көбү дагы путать этет, проблема может быть, мындай орусча айтканда, со стороны желудочно-кишечного тракта деп коет. Ашказан жагынан болушу мүмкүн. Анан өзү деги өт оорусу, анан ашказан оорусу экөө иногда жанаша жүрөт да. Жанагы часто болот атпайбы, оозунан ачуу чыгып, кекирип, тамак жакшы сиңдире албай, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь деп коет. Бул ашказанга байланыштуу. Ашказанга. Бул ашказандагы жакшы моторика желудка деп коет. Ашказанда жакшы сокращаться этпей, 12 чегисинен жанагы накопленный желчь рефлюкс деп коет. Кайра ашказанга кетип, ашказандан пищеводко да өтүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн даже банально керкилер, пациенттер жалуются жана на ночные кашли деп коет. Да. Ашказан даже жөтөлгө дагы влиять этет. Потому что жана пары желчи жатканда горизонтальный положение болгондо, ал пищеводдон чыгып пары желчи бронхага кирип, биз ошону вдыхать этип, бронха раздражаться этип, ошондон ночной кашель пайда болот. Вот. А гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь бул азыркы учурда последний бир 10-20 жыл аябай чоң эле проблема, потому что статистиканы караганда каждый третий пациентте герб бар. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь деп коет. Анын проблемасы баягы эле фастфуд. Да. Большое количество мучного, большое количество консервантов, неправильное питание. Анан самый главный переедание. То есть биз целый день жумушта жүрүп, көп эле ушундай болуп атпайбы? Ачка жүрүп, анан бир жегенде мындай ашказанды толтуруп, шыкап жеп алабыз го, ошондой болот. Ошол нерселер дагы ошого алып келет. Анан аябай важный нерсе это активный образ жизни. То есть бизде гиподинамия. Кыргыздарда деле бар да, биз учурашканда деле кандай жатасың? Кандай жүрөсүң дебейбиз, кандай жатасың деп. Анан биз особенно кечинде ужинать этип алганда тамак ичкенден кийин жатып алып атабыз. Ашказанды ичегини иштеткизбей. Ошон үчүн желательно хотя бы ужинать эткенден кийин, поздний ужин кылгандан кийин хотя бы бир 15-20 минут активно басып, прогулкага чыгып неметиш керек да, обязательно ошондой нерсе. Анан өт приступ бергенин кантип билебиз? Именно ошол дал ушул өттүн оорутканын себептерин биз өзүбүз кантип аныктай алабыз да? Ну, өт баштыкчасыңызда таш пайда болуп, анан ал приступ берсе, ал аны билбей коюш болбойт. Ал аябай ынтыгып, башында пациент ынтыгып баштайт. Анан жана боли в области правого подреберья деп коет, именно проекция желчного пузыря. Ошол жак ооруп баштайт. Кадимкидей приступ берип, прям дем алганда невралгиядай болуп, кээки пациенттер түшүндүрөт невралгиядай болуп. Анан эки далдын ортосу уюп баштайт, жанагы плечевой суставда невралгиядай болуп, жана остеохондроздун явлениясындай болуп баштайт. Анан оозго ачуу келе баштайт, ооз чыла болуп баштайт. Ошондой нерсе болуп баштайт да, в основном. Ошондо өттө таш болгон болот, Жок, ошо основной белгилери, да. Өт баштыкчасын дискинезия, изгиб болсо, мындай уже
невралгия катары острый боль бербейт да ал уже. Биздин түшүнүгүбүз боюнча биз мынтип түшүнөбүз да, бычак тийгизбей операция жасайт экен деп түшүнөбүз да. Жөнөкөй элдер. Заманбапка жарашат ана камера деп калбадыңызбы? Да, Ошо менен дагы эндоскопия. өттөгү ташты жок кылып койсо болот экен деген бир жакшы сөздөр айтылып атат. Мага деле көп пациент кайрылат ошол вопрос менен. Өттө ташты жок кылып койсо болобу деп. Например, бөйрөктөгү ташты жок кылып койсо болот. Почему? Потому что бөйрөктө уже жанагы дробление кылгандан кийин ташты ал майдаланып, мочеточник менен уже сыртка чыгып кетет. Өт баштыкчасында чуть-чуть проблема башкараак. Если биз аны майдаласак, дробление кылсак дагы, майдаланып, ал өт баштыкчасынан өт түтүкчөсү барып, анан боор түтүкчөсүнө кошулат. Анан ал чогуу кошулуп, целый канал болуп барып, 12 чегисине кирет. Бирок 12 чегисине кирген жер жана сфинктер оди деп коет. Анын немеси просвети тешиге өт капайт экен. Жанагы чоңураак ийненин кулагындай эле да. Ошондой. Анан айылга такалганда общий өт чыга турган тракт бүт баары бүтөлүп калат. Тосуп калышы мүмкүн кайра. Тоскол болуп, тосуп калат. Анан тосуп болуп калганда жанагы сер көргөнсүздөр интернеттен деле, сүрөттөрдөн деле саргайып кеткен, лимондой болуп саргайып кеткен киши. Өт уже чогулуп, ал кайра каяка барат, ал кайра боорго тыгылат. Анан боор биздин организмдин чоң лабораториясы, бүт дары-дармек, биз эмне жанагы какой-то токсин, химикат организмге киргенде бүт ошонун баарын боор тазалайт. Анан ошол өт кайра канга кетет. Канга кетип, пациенттики жанагы саргайыш башталат. Биринчи склералары, көздөрү саргая баштайт. Анан денесинин баары. Анан уже тяжелый степень болгондо дене кычыша баштайт. Кадимкидей зуд. Мача өзгөрө баштайт. Заң агара баштайт. Потому что өт красит этпейт да, күрөң кылып. Ошол нерселер уже белги. Анан уже последний стадиялар уже жана печёночная недостаточность деп башталат. И ошонун баары ошо в последующем циррозго алып келиши ыктымал. Демек өтө урганда көз саргарышы мүмкүн экен. Анан чындап эле көпчүлүк адамдар ойлойт, сиз айткандай, өттөгү ташты дагы майдалап эле түшүрүп койсо болот экен деген. Бул көрсө жаңылыштык экен. Өттөгү ташты майдалап түшүрсө болбойт экен, бөйрөктөгү ташты гана майдалап түшүрсө болот экен. Сизге ыраазычылык билдиребиз, сонун нерселерди айтып берип атасыз. Анан эми гинекологиялык ооруларды дагы операция жолу менен дарылайт экенсиздер да. Эми кайсыл ооруларга операция жасалат? Ну, вообще, если подробно алып келгенде, ал эми даже за час не управимся дегендей, но основной экстренно болгондор, это был внематочный оору, да, внематочная беременность деп коет. Эң көп болгондордон ошо внематочная беременность, анан киста. Киста яичника, эндометриоидный киста деп анда түрү болот. Ошол акыркы жылдары вот кисталар деле чоң болуп кеткен. Во-первых, ал риск перитонитке алып келгенге, жана перекрут кисты яичника деп коет ошондойго. Анан внутрибрюшное кровотечениеге, гемиперитониум деп коет гинекологический. Герки кисталар аял кишинин беременеть эткенине тоскоолдук берет, беременностька. Ошондой да болот. Жана болезнь последние годы аябай процент өсүп келатат. Поликистоз яичника деп коет. Яичникте мелкий толтура кисталар пайда болот. Ошондой нерселер да көп нетет. Андан тышкары миомалар болот. Миоманын дагы баары өзү бүт баары операция боло бербейт. Бирок герки миомалар чоң размер болуп аябай чоңоюп кеткенде уже канап баштайт да ошондой учурда. Анан женский организм аябай мындай спорт менен взаимосвязанный да, жанагы мышцы малого таза деп коет. Анан с возрастом ошол мышцалар дряблый баштаганда жана опущение матки ошондойлор болот, кайрылат. Вот биз акыркы убакыт часто жасап баштадык операцияны, жана матканы приподнимать этип сетчатый имплант деп коет. В виде гамака. Аны сетканы коюп, задний свод влагалищаны көтөрүп, ошонун үстүнө матканы коюп туруп, анан немеге жана сөйкө тигип коебуз да. Как гамак. Гамактай болуп неме төлөт. Вот ошондой да түрлөрү. Ошол гинекологиялык ооруларга дагы ошол операцияны
биз жөнөкөй тил мындай бейтаптардын тили менен айтканда бычак тийгизбей операция жасалып аларга да көбүнчөсүндө да азыркы последний современный веянияны караганда уже 95% случайда только ошо эндоскопиялык метод менен эле жасалып калды. Бул эми немеде аял кишиге очень важно не только физическое воздействие, да, то есть, и жанагы эстетический жагынан дагы важно, да. Особенно эми кистага жаш кыздардагы болот, 18 жаш, 20 жаш, 30 жаш эми аябай мындай гүлдөп турган кез аял кишиге. Анан все равно мындай көлгө барганда деле купальникчен жүргүсү келет. Анан ошол шрамдан коркуп не этет, ошон үчүн ошондой нерсеге мындай жакшы ыкма да. Шрам болбойт. Например, киста болсо, киста 3 эле тешик менен жазылат. Бул основной пупок жактан билинбей кала турган пупоктун астынан разрезтен кирип барат, 1 сантиметровый, 10 миллиметровый порт. Анан 0,5 сантиметровый 2 порт менен эле жазылат, бүттү. Алар чыккандан кийин ал жер небольшой маленький бир жана тырыктай болуп калат, а мындай целый чоң килоидный рубец калбайт. Мурда ошондой бир чоң бир шрам калып калчу эмес беле? Азыр маммапка жараша сиз айткандай бир кичине 3 тешикти менен эле дарылап койсо болот деп. Да, 3 тешик менен болот. Кийинки операциялар болот. Азыркы учурда жана биздин коллегалар колдонот однопортовая хирургия деп коет. Вообще эле бир тешик. Ну, анын деле өзүнүн, конечно, любой методдун достаток, недостатоктары бар. Бир где-то 3-4 сантиметровый разрезтен специальный порт кирет. Анан ошол через этот порт кирип инструменттер кирип бир эле порт менен жазылат. Пупок жактан ошондой дагы бар. Ушунчалык сонун билимдерди биздин кыргыз жеринен алдыңызбы же чет өлкөдөн барып алып келдиңизби? Аябай прям ине жийине чейин терең айтып берип атасыздар. Терүүчү да аябай кызык болот калмак. Кайсы жактан окуп жүрдүңүз? Мен өзүм вообще медакадемияны бүткөм 2012-жылы. Анан ординатура тапшыргам биринчи шаардык ооруканага. Ушул билим азыркы билип турган билимдин, наверное, себепкери бул мен устатым. Профессор, доктор медицинских наук Мусаев Акылбек Инаятович деген. Азыр действующий главный врач биринчи больницанын, профессор медакадемияда кафедра хирургия общей практики с курсом комбустиологии деген кафедранын заведующий турат профессор. Вот ошол киши бүт нерсени үйрөткөн. Андан тышкары эми көп нерсени, наверное, интернет аркылуу в основном. Мен эми 6 жыл Таласта иштеп калдым да, областной больницада, там заведующий отделение болуп. Анан там не на кого надеяться. Анан мага ошол жактан аябай көп жардам берген менин устатым болду. Түн ичинде, таңкы 4-тө видеозвонок менен чалган күндөрүм деле болчу. Анан да ошентип как-то на операция этип. Мунун баары тажрыйбадан, Да, анан конференцияларга катышып, ошол нерсе мен сам по себе любой, хотя бы Кыргызстанда болгон конференцияларды стараюсь вообще не пропускать. Потому что ошол жактан люди делятся, да, опытами, да. Медицинада болуп жаткан жаңычылдык, жаңылануудан артта калбоонун аракетинде экенсиз. Бул эң жакшы. Анткени ар бир кесипте тынбай изилденүү керек, аракет жасаш керек. Мен билем деп эле, мен жасай алам, билем деп койгон өзү чындыгында эле аздык кылат. Анан сиздин тажрыйбаңызда эң кыска операция менен эң узун операцияны айтып бересизби? Эң кыска операция бул эми мындай да, биз башында жаңы хирургияны баштап атканда мындай эрте жасаганга аракет кылып, мындай мактанайын дейсиң го дейм да, мындай мен бат жасап чыктым деп. Бирок с возрастом түшүнүп баштайсың, что вообще любой операцияны эрте жасаганга аракет кылышың керек. Канчалык эрте жасасаң, ошончолук азыраак осложнение болот операциядан кийинки. Анан ошончолук наркоз азыраак берилет. Сиз 4-5 саат жасасаңыз ошончо наркоз берилет, ошол дагы негативно головной мозгка влиять ете берет. Ошон үчүн дагы послеоперационный осложненияларга
время операции аябай важный. Ең эми мындай сокыр чек жасалганда бир 12 минут болгон. Да, общий от начала разреза до конца. А ең длительная операция бул 6,5 саат болгон. Кайсыл ооруга жасалды? Бул панкреонекроз деп коет. Аябай грозный заболевание. Бул бизге түшүндүрүп бербесеңиз аталышын окуган менен түшүнбөйбүз. Да. Уйку эс эзилип баштайт. Да. Ең опасный орган, ең хирургический леченияга трудно поддающийся, анан мындай благоприятный исходу аз процент ошол уйку эс операциясы да. Ошон үчүн эң опасный бизде абдоминальный хирургияда. Уйку эс эмнеден эзилип баштайт дедиңиз? Эми панкреонекроз деп коет. В основном самый главный, наверное, причина был алкоголь. Алкоголь. Потом воздействие, например, как вторичного заболевания деп коет, сахарный диабет, стресстен болот, травматический панкреонекроз, например, после осложнения, например, после какой-нибудь операции, именно ушел жерде абсцесс болуп калып, шириңде сезгүнү болуп, анан опухоль головки поджелудочной железы деп коет, опухоль, киста, ошол нерселер. Ну, причинасы көп, да, но само по себе өзү уйку эс оорусу аябай грозный. Уйку эсти алдырып койсо болот, бирок уйку эсти алдыргандан кийин киши уже неме болуп калат да, инсулинорезистентность түшүп, инсулин вырабатываться этпей калат. Бизде жанагы сахарды кровины коррекция кылып турган ушул уйку эс. Вот анысы дагы бар. Демек ошол уйку эсти албаганга аракет жасайт экен да хирургдар. Вообще хороший хирург вообще максимально эстекеге тийбегенге аракет кылат. Вот бизде ошо Акылбек Инаятович айтып койчу, хороший хирург прежде всего хороший терапевт деп. А потом он хороший хирург, клиницист болуп, до операции давать этпегенге аракетке дарылануу менен аяктырганга аракет кылыш керек биринчи. Анан сиз айткандай 1 жылдын ичинде көзөмөлдөө болуп, анан жакшы жыйынтык бербегенде же жылыш болбогондо анда операция жасалыш керек экен. Анан эми биз сиздин бала чагыңызга баралы, окуу учуруңузга баралы, негизи кичинекей кезиңизден эле дарыгер болом деп кыялдандыңыз беле же кимдир бирөө себепчи болуп түрткө бердиби сизге? Эми мындай алып келгенде деле өзүм акыркатса эстесем, прям врач болом деп мечтать этпептирмин, бирок мамам айтып берүү боюнча кичинекесинде жанагы бакаларды кармалып операция жасалыш экенсизби? Статья жазачу экен да, операция болбосо дагы айтып калат. Анан эми мектепти бүткөндөн мындай кандай эске түшүндүрсөм, эми медицина өзү сама по себе аябай мындай благородная профессия. Анан особенно хирургияда баш отуң менен жумушуңа кирбесең лучше баштабай эле койгон жакшы. Да, бизде тоже устаттарыбыз айтып берчү, сен хирург болсоң 35 жашыңа чейин болосуң, хирург 35 жаштан кийин хирург боло албайсың деп. Себеби? Себеби буга мындай өзү способностьтан дагы тышкары колоссальный труд керек. То есть үйрөнүп, мен деле мында азыр 37демин, 37ге чейин канча жыл башыма дежурство, уже бессонные ночи годами, мындай 1 жылдын тегерегинде нормально уктабаган күндөр деле өттү, чтобы набираться опыта. Тажрыйба толтуруу топто хирургиядан аябай кыйын да. Анан основной. Анан кайсыл коллективге да жараша. Мен аябай сүйүнөм өзүм биринчи шаардык ооруканага туш келип калганым. Потому что бизге относились как мен устаттарым ко мне относились, наверное, как к сыновьям. Анан прям үйрөтүп, жакшы школадан өттүм го деп өзүм ойлойм да. Андан кийин смелость керек. Мен эми айыл жергесине кетип калдым да, айыл жергеси эмес, Талас шаар эле болуп калат эми. Таласка кетип калганда эми жанымда профессор жок уже. Таянар кишиңиз жок. Да, мен атайын ошондой ситуацияга өзүмдү алып бардым. Таянар киши жок. Ошол ситуациядан өзүм чыгышым керек. Хирургия, хороший хирург — это не тот, который хорошо делает операцию, а тот, который
умеет выходить из нестандартных ситуаций. Жанагы месінде план Б болуп турбаса, хирургиянын итогу жакшы болбойт соронда. Операция делген менен балким организмде ар түрдүү өзгөрүүлөр болуп кетиши мүмкүн, сиздер күтпөгөн жагдайлар болуп кетиши мүмкүн. Например, айтат эмеспи, тиги хирургдун колу жеңил, тиги хирургдун колу жакшы, анан тиги хирургда осложнение көбүрөөк болот экен, тигиде азыраак болот экен депчи. Ошол боюнча дагы мен айткым келет. Осложнениясы жок хирург болбойт. Хирургда осложнение жок болсо, анда ал хирург операция жасабайт вообще. Вот. Любой хирургияда любой пациентте осложнение болуп калышы ыктымал. Ошон үчүн биз операцияга чейин жана анализдерин текшерип, жүрөк жагынан, сердечно-сосудистый, кан тарабынан, өпкө жагынан текшерип, например, хронический оорус болсо, жанагы МРТ головного мозга керек болсо, банально ошондой нерселерди текшерип, анан алабыз операцияга, потому что операциядан. Эгерде экстренный келип калса, ага кандай даярдык көрөсүздөр? Экстренный келип калганда өзүнүн специальный минимальный пакет анализов болот. Анан экстренный ситуацияда уже ситуация угрожающая для жизни деп коет, которую нужно брать в ближайшие часы, даже в ближайшие минуты. Кровотечение внутрибрюшное, уже кан уже кетип калса, жакын арада уже жоготуп алабыз. Вот, анан жанагы перитониттер болуп, уже ириң болуп, уже өзүнүн белгисин берип баштаганда ошондо көп нерсеге уже каралбайт. Минимальный пакет анализовтан эле текшерип, экстренно. Да, потому что кээбирки плановый операцияга жанагы гормональный фон, жанагы онкомаркерлар деп коет, SA125, SA19A деп коет. Ошондой нерселерди күтүш керек болот да 1-2 күн. Экстренный операцияда аны күтө албайбыз. Демек, ички органдар ириңдеп да кетиши мүмкүн экен да? Ички органдар да ириңдеп. Например, воспаление болгондо ошол воспалительный очаг күчөй берет. Ошол, например, банальный аппендицит башталганда эле, аппендицит башталат, аппендицит өзү шишип баштайт, анан чоңоюп баштайт, анан өзү чирип баштайт. Анан любой чириген нерсе ириңдеп баштайт ошол тарап. Анан ошол ириң распространяться этип баштайт, перитонит деп коет да. Ошон үчүн жана перитонитта болот местный перитонит, анан разлитой деп коет. Местный перитонит ошол бир эле определенный участокто болот, а разлитой прям брюшной полости ичине полностью болот. Тарап кетет экен демек. Анан бирок ошол именно ошол случай, конечно, эндоскопия хирургия мындай нерседе колдонулбайт. Жанагы айтып атпайбы, современный мир уходит в эндоскопию деп. Бирок открытый хирургиядагы эч качан өлбөйт. Ошонусу дагы бар. Демек, ошол ириң болуп кеткенде сөзсүз бычак менен операция жасаш керек болот экен ачканга, органды. Ачып, жууп, тазалап, анан алгачкы ошо бетапка жасаган операцияңыз эсиңиздеби? Канча жасадыңыз эле? Биринчи операциямды ординаторунда жасагам. Эми, да, биринчи устаттардын көзөмөлүндө жасагам аппендицитти. Өз алдымча вообще вот биринчи ошо, наверное, скорее всего, таласка кетип калганда, өз алдыңча дагы эмес, мындай поддержкасы жок, билип ошо операция, ошол аябай важный да. Бизде эми жана зона комфорта деп коет эмеспи? Бир жерде иштесең, профессорың жаныңда жүрсө, зона комфортада жүрө берет экенсиң. Анан определенный бир скачок, рост болбойт сенде. Мышление развиваться этпейт, критичный ситуациядан кантип чыгып кеткенге мындай на уровне исполнителя эле иштеп калат да, мындай изобретательность жок болуп калат. Тигил жактагы кишиге эле ишенип каласың дагы, айткан нерсесин аткарып жүрө бересиң, өз алдыңча сиз айткандай мээң иштебей калат. Ошол канча убакыт болду эле? Эми критическое мышление меники жанагы неме эле болуп калды, таласка барып калганда с корабля на бал болуп калды. Времени не было на адаптацию. Вот барганда эле мен өзүм детский хирург эмес болчумун, взрослый хирург. Анан жетишпегендиктен 1 айдан кийин эле 3 айлык баланы операция алганга туура келди даже. Вот ошондой ситуацияга туш келип калдым. Мен өмүрүмдө даже 12 жашар баланы жасайлык болчумун, анан 3 айлык жасаганга туура келген. Наристе келиптирсиз. Наристе 3 күндүк наристелерди жасаганга туура келчү ошон. Эми жанагы понятие неме деген бар да, регион жергесинде понятие советский учурдан калган земский врач депчи. Хирург, детский хирургсуңбу, взрослый хирургсуңбу? Айырмасы жок. Айырмасы жок. Бизде, например, Бишкекте таракальная хирургия даже бөлүнөт отдельно.
Гинекологический отделение атам бүт барын жазганга туура келчү да. Баарын чогуу жасаганга. Бирок ошол эле учурда региондордо дарыгерлерге мүмкүнчүлүк экен тажрыйбасы топтогонго, Тажрыйбасы Чыңгыз Айтматов деле айтчу эмес беле да. Аламга жол айылынан башталат деп, ошондой эмеспи? Анан да, опыт алганга, самостоятельно опыт алганга аябай чоң школа. Азыр деле көп жаштарды деле карап атсам, бүт бары медакадемия менен бүткөндөн кийин шаарга калгысы келет. Бирок айыл жергеси аябай чоң школа. Бизде деле профессорлор бүт бары айыл жергесинен баштап келген. Даже банально жана Таласта Гөгөй деген больницада болот, ошол жерде Бебезов Хаким Сулейманович деген профессор иштеп кетиптир. Вот. Көп беле профессорлар даже азыркы айыл жергесинен биринчи опыттан алган да. Сиз ошондо азыр Таластын мырзасы болуп турасыз. Да. Тагыраак айтканда. Эми эң негизгиси сиз эң алгач ошол шаардагы номер 1 шаардык ооруканада иштеп баштаптырсыз. Эми Таласта иштеп келиптирсиз. Азыр кайсыл жерде иштейт, каяктан табабыз деп сурап атат бизден. Азыр 2 клиникада, Умаймет, анан Нео клиник деген клиникада. Азыр деле, в принципе, клиниканын адресин табыш деле проблема болбой калбады. Жана поисковик тугистен эле таба алса болот. Нео клиника, анан Умаймет деген клиникада. Анан социалдык баракчаларда барсыз. Инстаграм. Инстаграмдан кимди издейсиз? Азамат Касенов деп эле табып не этсе болот. Мен в основном ошо интересный момент операциядан интересный случайларды ошол жака баракчасына чыгарып коем. Кийинки пациенттерим өзүнүн операциясын ошол баракчаман көрүп алат. Өзүн тааныйт экен да баары. Жүзү көрүнбөгөнү менен. Да, жүзү көрүнбөгөнү менен өзү мындай билет. Бул менин операциям болчу деп. Ошондо азыр жеке клиникада дагы эмгектенесиз. Да, азыр частный клиникада. Ошол жакта да хирург болуп эмгектенесиз. Ооба, хирург. Эми сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Бизге эфир абдан пайдалуу болду, керектүү дагы болду, көп нерсени көрүүчүлөргө дагы үйрөнүп дагы алдык. Телекөрүүчүлөргө маалымат алып берүү менен биргеликте биз өзүбүз дагы көп өзүбүзгө пайдалуу нерселерди сиңирип алдык да. Ыраазычылык билдиребиз. Анан сизге эркин микрофон берели, телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алсаңыз болот. Рахмат. Эми телекөрүүчүлөргө айтар сөзүм, өзүңөрдүн ден соолугуңарды караганга аракет кылгыла. Анан пациенттер айтып калат да, вот мен бул жактан жазатам, бул жактан жазатам деп. Деги өз ден соолугуңарга акча каражатын аябагыла деп айтарым. Потому что скупой платит дважды деп айтат, а в медицине скупой платит трижды. Ошон үчүн бизде кандай болуп атат? Например, кейбиркилер банально МРТ, компьютер томография өткүсү келбейт, 3000 сомго. Бирок кечинде эле барып туруп эле ошол жана бир тойго барып эле ошол 3000 сом, 5000 сомду жөн эле чачып келе берет. Ошон үчүн самый главный өз ден соолугуңардан эч качан акчаны аябаш керек экен. Кадырман телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто 15 жылдан бери дарыгерлик кесипти аркалаган хирург, медицина илимдеринин кандидаты Азамат Касенов бүгүн бизде конокто болду. Кайсыл жактан табам деп жаткан болсоңуздар, бизге кайрылсаңыздар дагы болот. Номерибизге таштап коет буюрса. Социалдык баракчалардан дагы тапсаңыздар болот экен. Биздин көрсөтүүбүз мына ушун менен соңуна чыгат. Кызматыңыздарда мен кызыңыздар адаттагыдай эле Жазгүл, ошондой эле кесиптешим Самара сиздер менен чогуу биргеликте болду. Эртеңки күнү кайрадан дагы мына ушундай жакшы таңды бирге тосууга Кудайым насип этсин. Сиздер менен коштошпойбуз, эртең көрүшкөнчө.